Кутман күнүңүз менен Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Бул жолу биз финансылык сабаттуулук темасындагы карыз жана кредиттер тууралуу сүйлөшөбүз. Аларды алууда эмнелерди эске алыш керек, кантип сабаттуу болуш керек бул жаатта. Бүгүн биздин студияда мейманда экономист, финансылык сабаттуулук жана кредиттер боюнча көз карандысыз эксперт Бүажар Абдыкадырова. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, студиянын мейманына сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө жооп алып бергенге аракет кылабыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Рахмат, саламатсызбы? Алгач эле ушул насия темасына токтолсок, насияны кандай максатта алган туура, мындай кантип туура тандаш керек? Кантип туура тандаш керек деген сурооңузга жооп берейин. Анда насияларды биринчиден тандаш керек. Туура сөздү айттыңыз. Көп учурда бизде насия керек болгондо тааныш деген ушу үйүнө жакын, өзү билген жерге барып эле ала беришет. Насия алганда аны салыштырып, тандап, талдап, анан ошо эң пайдалуу, эң ыңгайлууну табыш керек. Анан ошону алыш керек. Насияны тандап атканда сиздин шартыңызга, сиздин максатыңызга, сиздин кирешеңизге туура келген насияны тандаш керек. Мисалы, биз кийим алып атканыбызда деле өлчөмүн карайбыз, түсүн карайбыз, калыңбы, жукабы, ошого карайбыз. Ошондой эле, мисалы үчүн сиздин кирешеңиз ай сайын болсо, демек ошол ай сайын төлөй турган насия алсаңыз болот. Эгер кирешеңиз мисалы үчүн айыл чарбада алектенип жылына бир эле жолу киреше алсаңыз, анда сизге сөзсүз ошондой шарты бар насия керек. Мисалы үчүн ай сайын же квартал сайын 3 айда бир жолу процентине төлөп коюп, анан ошол карыздын өзүн ошол түшүмдү жыйнап, сатып, акча түшкөндөн кийин анан алыш керек. Ошондой шарты бар, өзүңүздүн шартыңызга туура келген ыңгайлуу насия тандаш керексиз. Анан ошо насияларда ипотекалык, анан ар кандай түрлөрү бар. Анын ичинде ошо бизде керектөө насияларын көбүрөөк алышат деген бир статистикаларды көрсөтүшөт дайыма банк кызматкерлери. Анан ушул керектөө насияны алып атканда эмнелерди эске алып, ошо жарандар кандай тандоолорду жүргүзсө болот? Керектөө насия бир жагынан жакшы нерсе, себеби мүмкүн балаңыздын окуусуна төлөш керексиз, мүмкүн дагы бир нерсе болуп калды. Бирок керектөө насияны этияттык менен тандаш керек. Дагы эле биринчи өзүңүздүн шарттарыңызды караш керексиз. Насия тандап атканда валюта, мисалы үчүн пайыздык чени чет эл валютадагы насияда азыраак болот. Ага кызыкпаш керек. Себеби эгер сиздин айлыгыңыз сомдо болсо, же бизнесиңизден сомдо киреше тапсаңыз, анда сиз только сомдогу насияны алыш керексиз. Доллар, евродагы насияларды, мисалы үчүн сиз бизнес алып барып товарларыңызды чет элге сатып, ошондой валюта тапсаңыз, ошондо гана. Дагы бирок андан да маанилүүсү бул сиздин кирешеңиздин өлчөмү. Чоң насияны алып, айлыгы аз адам кыйналбаш керек. Же айлыгы аз болсо, мөөнөтү узагыраак, ошол ай сайынбы төлөй турган төлөмдүн өлчөмү ошол адамга, насия алып аткан адамга эч кандай оор келбей, оңой төлөп кете турган насия болуш керек. Бирок негизи кандай насия болбосун, ипотека, керектөө же бизнеске дайыма биринчи көңүл бура турган нерсе бул ошол насия сизди кандайдыр бир маселеңизди чечип, бизнесиңизди кеңейтип, кирешеңизди көбөйткөнгө жардам береби же кайра карызга батырабы? Мисалы үчүн бизнеске насия алып атканда бизнесиңиздин рентабелдүүлүгүн караш керексиз. Ошол сиз алып аткан насиянын пайыздык чени сиздин рентабелдүүлүгүңүздүн пайызынан төмөн болуш керек. Себеби мисалы үчүн бизнесиңиздин рентабелдүүлүгү 30% болсо, насия алып аткан насияңыздын демек пайыздык чени 20-15 болуш керек, андан ашпаш керек. Бул жерде же арзан насия издеш керек, же бизнесиңиздин
мындай натыйжалуулугун, рентабелдүүлүгүн көтөрүп, жогорулатып анан насия алыш керек. Сиз айтып калдыңыз, эгер айлыгыңыз азыраак болсо узак мөөнөткө коюңуз деп. Бизде көп жарандарда канчалык узак болсо ошончолук пайызы көбүрөөк болуп, мен көбүрөөк төлөп калам деп, анан кыска аралыкта төлөгөнгө шашышат го. Ушул мындай канчалык чын? Анан ушундай ой жүгүрткөн негизи туурабы? Жок, бул ой жүгүрткөн ал деле туура. Бул жерде мындай да, ооба тез алып тез ашыкча акча төлөбөй кайтарайын деп аракет кылган деле туура. Бирок мынтип карап көрүш керек. Мисалы үчүн сиздин кирешеңиз бар, чыгашчыларыңыз бар. Ошол чыгашчыларыңызды алып койгондо колуңузда таза канча акча калат, ошол акчанын жарымынан ашпаш керек насия төлөмү. Мисалы үчүн кандайдыр бир үй бүлө, бир адам дейли, айлыгы 20 000 сом болсо, анан где-то 15 000 сомдук бир айдын ичинде чыгашчылары бар болсо, значит колуна 5 000 сом калат экен. Ошо 5 000 сомдон жарымынан ашпаш керек. Значит, ал адам алган насиянын бир айлык төлөмүнүн өлчөмү 2,5 000 сомдон ашпаш керек. Андан ашса, адам уже кыйналып, ага насия анын жашоосуна кандайдыр бир жагымдуу нерселерди алып келбестен кайра стресс алып келип, кандайдыр бир проблемалар жарап калышы мүмкүн. Сиз айткандай, демек туура тандоону жасап, салыштырып, өзүнө ыңгайлуу, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен ушундай бир атайын келишимге кол коюп тандаш керек да. Ушул мындай келишимге кол коюп жатканда эске алчу жагдайларды айтып берсеңиз, эмнелерге көңүл буруш керек, кантип туура кол коюш керек ошол? Келишимди жакшылап окуп чыгыш керек, таанышып. Кээде ушундай түшүнбөстүктөр болуп калат. Сүйлөшүп атканда бир шарттар сүйлөнүп, анан кийин карасаңыз эле келишимде бир аз башкача шарт жазылып калышы мүмкүн. Атайлапбы же көңүл бурбай калабы ошо банктын кызматкери мисалы. Бирок болушу мүмкүн. Сиздер мындай бир маанилүү нерсе бар. Эгерде сизге рекламада же ошол банктын кызматкери 1% ченди айтты, анан кийин келишимди карасаңыз эле башка пайыздык чен болсо, эгер кийин ошол келишимде жазылган нерсе туура болуп эсептелинет. Сиз ооз-эки бирөөдөн угуп келгениңиз туура эмес, кийин мисалы үчүн талашсаңыз далилдей албайсыз. Себеби айтат, жазылган келишимде кандай жазылса, өзүңүз кол койгонсуз, ошондой келишим менен аткарасыз деп. Анан келишимди биринчиден жакшылап окуп чыгыш керек. Анан дагы бизде бир жакшы нерсе бар. Бир нече жыл болду, ушундай эреже киргизилди. Келишимге кол коердун алдында сиз ошол келишимди үйүңүзгө алып кетип, 3 күнгө чейин окуп, адистер менен кеңешип, эсептеп, таразылап көрүп, анан келип кол коюп, же болбосо койбой койсоңуз деле болот. Мен оюм алмашты, мага туура эмес экен, келбейт экен деп туруп кол койбой койсоңуз дагы ошондой укугуңуз бар. Вот ушул эрежени көп адам билбейт. Мисалы үчүн шаштырып, мисалы үчүн майда штрих менен аябай узун текст болсо, уялган эле коюп, убакыт албайын деп шашып кол коюп койгон учурлар болот. Ошон үчүн мени шаштырбагыла. Мен үйгө барып, үй бүлө менен кеңешип, билген адистер менен кеңешип, эсептеп көрүп, анан келип айтам, кол коем же койбоймун деп айтканга укугу бар насия алуучулардын. Анан ушул ыкчам бир тез жеткен дагы жолдору бар насия алуунун. Анан ушуларды алып атканда эмнелерди эске алыш керек? Бул жерде кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн? Ошондой тез берилүүчү же тез алынуучу насиялар плюс жактары да бар, минус жактары да бар. Плюс жагы эми мүмкүн бирөөгө тез арада акча керек. Бирок бул жерде дагы этият болуш керек. Анан өзү канчалык шашылсаңыз, ошончолук тобокелчиликтер жогорулайт да өзүчө. Анан дагы эле ошол сиздин кирешеңиз кандай, сиздин шартыңызга туура келеби. Адам шашылганда ката кетирет. Ошон үчүн кандайдыр бир өзүңүзгө ойлонуп, шарттарын карап чыкканга убакыт бөлүш керексиз. Мисалы үчүн бир күн экономдойм, 2 күн шашылып экономдойм деп анан кийин проблемага туш болуп калышыңыз мүмкүн. Мындай ыкчам насиялардын менен экинчи проблема азыр мына алдамчылар аябай көп болуп калды. Ошон үчүн дагы этият болуш керек.
Алдамчылык боюнча дагы алдыда сүйлөшөлү. Бул боюнча дагы суроо сизге бар. Ушул жерде эгер кредитти өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн эсептеп чыгып, келишимге кол койгондон кийин төлөй албай калган учур болсо кандай кылса болот? Дагы жакшы суроо бердиңиз. Көп учурда мен мына көп жыл кредит берип иштеп жүргөнмүн. Жакшы эле клиенттерибиз, кардарларыбыз ооруп калып же болбосо чек ара жабылып калып, товарын чыгара албай калып, сата албай, акча болбой калып кечиккенде өздөрүнчө тартынып, уялып, унчукпай чыдап, өзүнүн проблемасын өз алдынча чечкенге аракет кылып, убакыттан уттурушат. Андай кылбай, эгер ооруп калсаңыз, эгер бизнесиңизде бир нерсе болуп калып, ойлогон акча убагында келбей калса, насыяны убагында төлөй албай турган болуп атса, сөзсүз өзүңүздүн банкыңызды же микрофинансылык уюмдан насыя алган болсоңуз, ошол уюмга кабар бериш керексиз. Ушундай шарт болуп калды деп. Себеби алар дагы бейкабар эмне болду экен деп түшүнбөй, анан штрафтар, проценттер ашып кетпеш үчүн менде ушундай шарт болуп калды. Жазуу түрүндө кайрылып же чалып же WhatsApp аркылуу жазып коюш керексиң. Ушундай мен ооруп калдым же мында болуп калды, суранам, арыз берип коюш керек. Мага штраф эсептебей тургула, мага көз каранды нерсе болуп калды деп кайрылыш керек. Анан ушул эгер мурдакы насыяны жабыш үчүн жаңы насыя алган учурлар кездешет го, ушул канчалык туура? Бул жерде бул дагы жакшы жагы дагы бар, жаман жагы да бар. Мисал үчүн жакшы жагы кандай? Эгерде сиз алган насыянын пайыздык чени кандайдыр, бир цифра болсо, анан сиз андан арзаныраак бир насыяны көрүп калсаңыз, барып ошол ошол экинчи банкка өзүңүздүн эски насыяңызды сатсаңыз болот да. Буну рефинансирование деп коет. Мисал үчүн 2 майда кредитиңиз бар болсо, анын ставкалары пайыздык чени 30% болсо, анан бир жерде көрүп калсаңыз, ушундай рефинансирование кылабыз, бардык карыздарыңа чогултула биз 20%тен жалпы бир кредитти оформить этип беребиз, ошо менен оңой төлөп кетесиңер десе, бул жакшы вариант. Себеби аягында сиз азыраак пайыздык чен төлөйсүз. Бирок баягы карыздын үстүнө карыз үйүп, анан эптеп ушинтип кутулуп кетем деген бул жаман, баягы сазга баткандай болуп. Башкача айтканда, бир карызды төлөгөнгө экинчи карыз алып атканыңызда, эгер экинчи карыз мурунку карыздан шарты ыңгайлуураак болсо, бул туура. Эгер шарт ошондой эле же андан кымбатыраак болсо, анда албагыш керек. Албаганга аракет кылып, кийинки кредит кымбатыраак болбош керек да. Шарттары дагы мунункуга караганда ыңгайлуураак, мындай сиздин шартыңызга жагымдуу болсо, анан ошол эле учурда жаңыласаңыз болот. Чоң рахмат. Азыр мен угармандарга кайрылып өтөйүн. Урматтуу Жаматтык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп жатасыз. Бул жолу биз финансылык сабаттуулук, анын ичинде кредит жана карыздарды алууда кандай жагдайларды эске алыш керектиги тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Суроолорго экономист, финансылык сабаттуулук жана кредиттер боюнча көз карандысыз эксперт Буажар Абдыкадырова жооп берүүдө. Бизде азыр Facebook колдонуучуларынан суроолор келип жатат. Ошолорго жооп берип койсоңуз, телефон аркылуу эле регистрация кылып, кредит алып жатышат, оңой экен деп, пайызын карашпайт экен. Телефон аркылуу кредит алуу канчалык кооптуу дейт? Мен кече жакында өзүм ошондой кредит алдым. Керектөө кредит алдым, бирок этияттык менен иштедим. Жакшылап карап окуп чыктым. Мен себеби ошо пайыздык чендин мындай бир термин бар, эффективдүү пайыздык ченде, ошого караш керек. Себеби кандайдыр бир насыянын рекламасын окуганыңарда бизде мынча эле же болбосо бизде мынанча пайыздык чен төлөп беребиз, мисалы үчүн кредит эмес, депозит жөнүндө сөз болуп атканда, кардар көбүрөөк болгонго кызыктыр да. Насыя алып атканда биз пайыздык чени азыраак болгонго кызыктарбыз. Ошондой рекламага эле көңүл бурбастан, насыянын шартын жакшылап окуп, эффективдүү пайыздык чен деген терминди издеш керек. Ал чен бардык толук чыныгы
ставканы билдирет. Мен ошого көңүл бурдум. Анан ашыкча комиссиялары жокпу? Мисалы үчүн сиз бир кандайдыр бир жагымдуу шарттарды көрүп, сүйүнүп барып алсаңыз, анан кийин анан эми анын үстүнө мынаны төлөйсүз, анан дагы мындай деп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен кайрылардын алдын баардыгын окуп, эсептеп, карап чыктым. Анан заявка бердим, анан ошо алдым. Этият болуш керек. Себеби телефон менен азыр кээ бир учурда кооптуу болуп калды. Мен да кече жакында бир алдамчыларга туш болдум. Ал насыяга байланыштуу эмес. Бир адамдар чалып мага акча которуш керек эле. Акча которгондо неме дей баштады. Биз сизге ссылка жөнөтөбүз. Ошол ссылкага бассаңыз, анан сиздин ошол электрондук капчыгыңызга акча түшөт деп. Айтты эле, ссылка негизи ошо шилтемелер аябай кооптуу. Шилтемелерди даже өзүңүздүн бир тууганыңыздан дагы келсе ачпаганга аракет кылгыла. Себеби ошол шилтемелерди баса коюп, анан акчадан кургалып атабыз да. Анан ошол алдамчылар мага ошол шилтемени ачсаңыз, анан акча түшөт дегенде, мен алдамчы экенин оюма келбей, баягы эле курс өтүп аткансы аларга жок, шилтемелерди ачпаш керек деп аларга кайра түшүндүрүп, анан мага болсо туура эмес эле бир терминдерди айта баштады. Мындайда сиз билбейт экенсиз, ачып жиберсеңиз болот. Бул транш деген болот десе, жок, физикалык жактардын ортосунда транш деген нерсе болбойт деп эле түшүндүрүп атам. Анан жакшы кызым келип калды, жаныма келип, аба түшүнбөй атасыз булар ким экенин, аларга эмне түшүндүрүп атасыз, өчүрүң деди. Анан ошентип сак калдым. Бирок негизи ушу телефон аркылуу ыкчам кредит алып атканда дагы эле шашпастан карап, эч кандай шилтемелерди же бейтааныш адамдар менен чалышпай, видеоңузду жандырыңыз дегенде жандырбай, ушундай этияттык менен мамиле кылыш керек. Рахмат. Кийинки суроо. Эмнеге кредит бар же жок деген справканы М-банкка байлап коюшкан? Бир справканы 150 сомго беришет. Справканы М-банктан алып кел дешет. Онлайн эле алса болот экен дейт. Жок, бул жерде бир аз түшүнбөстүк болуп атат. Кредити бар же жок деген справканы кредиттик бюро берет. Кредиттик бюро Кыргызстанда бирөө эле, же экөө азыр эки болуп калды, ишеним деген кредиттик бюродон ошол маалыматты ошол сайттан алса болот. Бирок анан азыр мен адашып калышым мүмкүн, по-моему, түндүктөн да калса болот. М-банкта болгону ошол ишенимге же түндүккө шилтемеси бар. Алар кызмат көрсөтүп атышат. Жөн оптомчу кызмат көрсөтүп атат. Ошон үчүн азыр ошол кредиттик ишеним кредиттик бюронун сайтына кирсеңиз, 150 сом эмес, 30 сомбу ушундай. Бирок биринчи справканы 1 жылдын ичинде бир жолу бекер алсаңыз болот. Бир справкадан көп алсаңыз, кийинкиси 30 сомбу ушундай болот. Ал бир гана М-банкка таандык эмес. Демек ошо сайттын өзүнөн алсаңыздар арзан баада аласыздар. Бул ишеним KG деген сайтка кириш керек. М-банктан алып жатканыңыз, демек М-банктын кошумча эле кызматын колдонгонуңуз үчүн, алар сизге ал жактан даярдап бергени үчүн сиз ушундай акча төлөп атасыз дегенди түшүнүш керек. Негизи бизде ошо кредит карыздар темасын койгондо кантип оңой ошо карыздардан кутула алабыз, мунун бир оңой формуласы барбы деген суроону көп жазышат да. Сиз кандай сунуштарды, кандай кеңештерди айтат элеңиз? Эгер кандайдыр бир себептер боюнча карыздарыңыз көп болуп калса, анан уже ал кредиттер сиздин бизнесиңизге мындай жардам бербестен кайра стресс жаратып, сизге зыян алып келип атса, анан уже карыздан кутулуш керек деген ой пайда болсо, анда мындай кылыш керек. Биринчи, баардык карыздарды жазып чыгыш керек, тизмесин түзүп. Банктардан, микрофинансылык уюмдардан, ламбар, тааныштардан, туугандардан. Анан ошол карыздарыңызды талдап чыгыш керексиз. Кайсы карыз боюнча кандай пайыздык чени бар. Анан ошол карыздарды эң кымбатынан баштап төлөй башташ керек. Мисалы үчүн, бир адамдын 2 кредити бар болсо, бир кредити 30% менен, а бир кредити 50% менен болсо,
биринчи карыздардан кутула баштаганда биринчи эң кымбатынан баштап кутулуш керек. Бирок бул формула кээде жакшы иштебей калышы мүмкүн. Эгер адам ушунчалык психологиялык проблема түзсө, уже чарчап, жадап, уже өзүнө мындай эрки жетпей бараткан адам болсо, анда эң кымбатынан эмес, эң кичинесинен баштап төлөй башташ керек. Кээде ушундай болуп калат. Мисалы үчүн бир кичинекей кредит бар, андан чоңураагы, андан чоңураагы. Анда ошол карыздарыңыз азай баштаганын көргөнүңүздө бул сизге күч берет, шыктандырат. Анан болот экен, колумдан келет экен деп, анан ошентип карыздан чыгып кетсе болот. Бизде ошо кийинки суроо, негизи кредит алгандын мындай жакшы жактары барбы дейт, кандай артыкчылыктары бар? Сөзсүз бар, жакшы суроо экен. Азыр баштагандан баштап эле азыр кредиттер жамандагандай болуп атат. Кредиттин на самом деле жакшы жактары көп. Мисалы үчүн сиздер билесиздер, азыр дүйнөдө эң бай болуп эсептелинген адам Илон Маск. Толтура карыздары бар. Ошол карыздарды алып, ошол карыздардын жардамы менен ал акчасын көбөйтүп, бизнесин кеңейтип жүрөт. Карызды билип иштеген адам байыйт. Анан карыздардын ошол карыз алып кантип ошо байганга кандай шарт түзсөк болот. Же болбосо тескерисинче мындай кылайлы, кайсы учурларда карыз жардам бербестен кайра бизге жолто болот. Эгерде сиз туура эмес, такыр туура эмес финансылык кызматты тандалсаңыз, мисалы үчүн кээ бир учурларда адамга акча керек болсо, ага насыя эмес, насыядан тышкары башка банктын кызматтары бар. Мисалы үчүн бир жерден товар алып экинчи жакка саткан, мынтип ташып саткан адамдарга, мисалы үчүн башка бир банктык кызмат бар, финансылык кызмат, анын аты аккредитив. Аккредитивден башка мындай соода финансылык кызматтары деп коет. Алар жөнөкөй насыялардан кээде 10 эсе арзан болот. Бул бир нерсеси. Бир проблема, кээде бизге точно насыя керек же башка кызмат керек ошону билбей калабыз дагы. Анан насыядан башка банктын кызматтарын билбеген адамдар ошондон утулат. Дагы бир жакшы, бизде жакшы өнүккөн финансылык кызмат бар, бул гарантия. Гарантиялар дагы арзан болот. Насыядан кыйла арзан болот. Кантип колдонсо болот гарантияны? Ошо гарантийный фонд бар. Кепилдик фонду бар Кыргызстанда, мамлекеттик ишкана. Ошонун сайтына кирип окуп чыксаңыздар болот. Же болбосо ошо финансылык сабаттуулук жөнүндө ресурстарга кайрылсаңыз болот. Анан дагы бир нерсе, кээде насыя дагы керек эмес, болгону камсыздандыруу керек. Камсыздандырып койсо, ошондо утат адам. То есть баягы башында ошо насыяны кийим менен салыштырдым го. Мисалы үчүн жамгыр жаап атканда куртка же плащ алыш керек. Кар жаап атканда пальто алыш керек. Сиз дайыма эле көйнөк эле алып берсеңиз, ал туура эмес болуп калат. Финансылык кызматтар аябай көп. Ар түрдүү шарттарга өзүнүн туура келген кызматтын түрлөрү бар, финансылык кызматтардын түрлөрү бар. Ошону тандай билиш керек. Бирок насыяны дагы тандай билиш керек. Ошо шылуундар жөнүндө учкай токтолуп кеттик. Ал тургай сизге деле алар чалганын айтып берип жатасыз. Бизде ошо шылуундар менен окуя болгондо бир сабатсыз адамдар гана алданат дечи элек. Андан кийин ошо бул бардык дээрлик кайсы гана адам болбосун ошол деңгээлге чыгып ошолорду алдап кетет экен деп атат. Анан ушул кредитке келгенде бул жерде ошол шылуундардын өтө мындай кесипкөй болгондугунан ушундай жанакы кредит алып ошолорду өз колду менен адамды алдап алдырып атканы ошондонбу, же биздеги мындай система, кредит берүү системасы өтө жеңил болгондуктан ушундай жолго түшүп атабы? Ушул мындай шылуундардан бир канча сактаныш керек? Шылуундардан сактанганга 2 жол бар деп ойлойм. Бул бир жол сиз айткандай сабаттуулук, техникалык жактан түшүнүш керек да. Мисалы үчүн баягы мен айткандай шилтемени ача койбостон, же болбосо иши кылып сабаттуулук. Экинчи жол бул мындай түшүнүк бар, социалдык инженерия. Шылуундар
бир гана ошо маалымат технологияларын жакшы колдонгондон сырткары алар психологияны жакшы билет. Мисалы үчүн мен деле өзүмдү мынтип ойлобойм, что мен эч ким алда албайт эч качан деп айта албайм. Себеби мүмкүн сабаттуулук жактан мени алда албайт, бирок мени деле психологиялык жактан алдашы мүмкүн. Мисалы үчүн социалдык инженерия деген бул ошол ар бир адамдын өзүнүн кандайдыр бир слабый жери бар да. Мисалы үчүн ата-энелер үчүн бул анын балдары же улгайган ата-энелери. Мисалы үчүн бирөө чалып балаңыз авария болуп калды же болбосо мындай болду андай болду деп ошол баягы немени тартат да, таалуу жеринде. Ошол жерден мисалы үчүн мен өзүмө 100% гарантия бере албайм. Эмоцияга берилип кетип ишенип алданбаймын деп өзүмө мындай кепилдик жок да агачы. Аны болгон ошол социалдык инженерияны колдонбой атабы деп ойлонуш керек. Ошол социалдык инженерия менин дагы бир учур болгон. Бирөө чалып айтты: "Сизде Россияда иштеген тууганыңыз барбы?" деп бирөө чалды. Анан эми азыр Россияда иштеген тууганы жок, кыргыз жок да. Анан ооба дедим. Анан эмне болуп кетти экен деп кыжалат боло баштадым. Анан сизге бир посылка бериптир эле анда мындай деген. Анан эле ага чейин бир жаңылыктарды окуп калдым эле, ушундай кылышат экен деген. Анан так сурай баштадым: "Ким аты?" десем билбейм дейт. Билбей кандай болот андай деп. Анан койгула дедим. Ошондо анан түшүнүп калдым. Так что социалдык инженериядан сактаныш үчүн биз жаңылыктарды окуп туруш керекпиз. Адам бири-бирибиз менен баарлашып, ушундай нерселер. Азыр айрыкча мына жасалма интеллект деген нерсе бар. Deepfake деген нерселер болот. Мисалы үчүн бирөө видео кылып чалып, мен өзүңүздүн мисалы үчүн эң жакын адамыңыздын үнү менен ошону видео менен сүйлөп атса кантип ишенбейсиң? Ал жерде эгер мисалы үчүн ошондой deepfake кылып бирөө видео звонок кылса, сиздин ошол жакыныңыздын үнү менен сүрөтү менен, анда ошол адамга чалып көрүш керек деп сунушташат. Мен ошону эстеп калдым. А так да мен оюмча шылуундардан сак болуунун 50% бул сабаттуу болуш, 50% ошо социалдык инженерияны да ойлонуп жүрүш керекпиз да. Бизди психологиялык жактан неме кылбай атабы деп ушундай суроо бериш керекпиз өзүбүзгө өзүбүз. Анан башынан бери жакшы айтып атасыз, эң биринчи шашпаш керек, Сизге мисалы акча бирөө карыз болуп берген атса, биз дайыма ссылка келсе төлөдү окшойт деп чекти көргүбүз келип басып ийишибиз мүмкүн. Ушул сыяктуу нерселерде мындай шашпай, бир аз күтүп турса, балким жаңы ой келип, башка бир кадамдарды кылгысы келип баштайттыр. Ушул сыяктуу мындай шашылыш чечимдерди чыгарып, бир нерсени жасай электе мурда шашпай турганда эле бул кичине шылуундардын жолун бөгөттөп турганга бир аз болсо да жол ачат. Туура айтып атасыз, туура да. Анан жана кызыңыз келип калганы негизи ушундай, алар психологиялык жактан сиз мындай психологиялык жактан өздөрүн бир эмоцияга алдырыш үчүн ар кандай иштерди кылып жатканда бирөөдөн кеңеш сураган өзгөчө мындай жакшы болуш керек. Мен көп угуп атам, бул шылуундар эч кимге айтпай туруңуз деген бир ыкмаларды колдонушат экен. Азырынча бул мындай жана секретный болуп атат. Биз кармаган атабыз шылуундарды, сиз эч кимге айтпай туруңуз, жакындарыңызга да айтпаңыз, эч менен бөлүшпөңүз, ошентсеңиз эле биздин операцияны бузуп саласыз депчи. Ошого да ишенип эч кимге айтпай жакын адамдары менен бир жаңы ойлорду албай дагы батыраак алданып калып атышат окшойт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда бүгүн биз сөз кылып аткан ошол карыз жана кредиттер боюнча жөнөкөй жарандар эмнелерди билиш керек, дайыма эмнени эске алып жүрүш керек экенин жыйынтыктап койсоңуз, ошо менен аяктайлы. Карыз дайыма эле жаман нерсе эмес. Ага мындай терс мамиле кылбаш керек. Эгер жакшылап эсептеп, анан бир гана кредит албастан башка финансылык кызматтар менен камсыздандырып, кайсы бир учурда гарантия кызматын колдонуп же аккредитив же башка соода банктык кызматтарын колдонуп, ошону орустар айтып коет го, дорога ложка к обеду. Ар бир учурга өзүнүн туура келген нерсеси бар. Ошону эсептеп, жакшы кылып иштетсе, жакшы эле нерсе бул. Мен көп бизнесмендерди көрдүм. Мен кредит берип иштеп жүргөндө биз алардын атын атаганга укуубуз жок, бирок чындап эле
карызды жакшылап иштетип байыгандар көп. Бирок кээде бир нерсе болуп калат, күтүлбөгөн нерсе болуп калат. Андай учурда деле кандай десем, жол бар, чыгып кетсе болот, банкка кайрылып ушундай болуп атат деп. Эгерде банктан сиз күткөн мындай түшүнүп мындай колдоо таппасаңыз, анда банктын үстүнө арыздансаңыз болот. Улуттук банкта, Кыргызстандын улуттук банкында кардарларды коргоо бөлүмү бар, атайын. Керектөөчүлөрүн. Ал улуттук банктан дагы сиз издеген мындай колдоо таппасаңыз, сотко кайрылсаңыз болот. Коркпой өзүңөрдүн укугуңарды коргосоңор болот. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, биздин угармандарга финансылык сабаттуулук деги эле азыр мындай маанилүү болуп турган шылуундардан сактануу жолдору жөнүндө айтып, кеңештериңизди бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Түз эфирдеги антифейк программасынын кезектеги чыгарылышын көрдүңүз. Бүгүн биздин студияда мейманда экономист, финансылык сабаттуулук жана кредиттер боюнча көз карандысыз эксперт Бүажар Абдыкадырова болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.